Алмамбет мырза, мына 37 миллион доллар кайдан чыкты деген маселе бүгүнкү күнгө чейин суроо жаратып атат да, мындай толук эсептөө жүргөн бекен, ким эсептеп чыкты? Анткени ошол Жогорку Нарын каскадындагы ГЭСтердин курулушуна деле мына Бишкектеги тарых музейинде же болбосо ТЭЦтегидей чоң сумма жумшалды деген дагы маалыматтар чыгып атпайбы? Депутаттык комиссияны убагында жетектедиңиз. Жалпы бул долбоорго 840 миллион доллар каралган. Жана 4 каскад салынганда под ключ. Ушул жалпы суммасы 840 миллион долларга каралган. Анын 37 миллион долларын Русгидро бул электрический станциянын счетуна которулуп, ал ошо Нарын каскадын жана азыркы биз ээлик кылган чалаучу имараттар турбайбы, ошолорго кеткен. Биз депутаттык комиссия бул кеткен чыгымдар 37 миллион доллар эмес, 15 миллион доллардын гана бир наркын түзөт, калганы уурдалды деп мен ошол демилге менен көтөрүп текшергем. Депутаттык комиссиянын төрагасы болуп. Ошондо азыркы ТЭЦтегидей, тарых музейиндей, жанагы аэропорттогудай 2 миллион 10 миллионго сатып алды дегендей. Ошентип 3 эсе баары кымбат болгон. Мисалы үчүн, ошол жерде бар интернеттен азыр баардыгыбыздын көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Жанагы эле контейнерден турган административдик корпус, ошол жердеги офистер, энергетиктер жашай турган шаарча 7070 квадратный метр. Ошонун ар бир квадратный метри 1300 доллардан айланган. Муну мындай там салып жүргөн адамдар билет да. Бул деген сөз, ал өз наркынан 4-5 эсе кымбат турган. Квадратный метр 1300. Азыр Бишкектеги элитный квартиралардын под ключ мына барып эле кирип эле көчүп кирип жашай бер дегендер 1300кө эң мыктысы болот баасы. Ал эми контейнерден жасалган жанагындай турактар, алар квадратный метри 250 доллардан ашпайт. Көрдүңүздөрбү? 1300 кылган. Төбө чачың тик турабы? Тик турат. Андан кийин 7 километр гравийдан жол деп коет, мындай ички ошо байланыштын жолу экен, топурак төшөп, суу сээп туруп таптап койгон. Ал жөн эле алтындан жасалган жолдой нарк кеткен да. Ал тиги түндүк түштүк жолу дагынан кымбат болуп калган. Жөн эле топурак жол. Жанагындай крандар, айтор эмне алынса, буруу алса дагы 10 эсе кымбатталган да. Бул ошол тарых музейинин эле ТЭЦтин эле аналогу болгон да. Бул өтө жогору болгондор качан эсептелип чыкты? Кайсы жылдар эле? Депутаттык комиссия 2015 жылы. 2016 жылы депутаттык комиссия түзүп биз текшергенбиз. Ошондо мен парламенттик трибунадан чыгып депутаттык комиссиянын жыйынтыгын айткам. Биз мына көп азыр сурайт Атамбаев менен чатакташкан. Атамбаев менен чатакташкандын башаты бир эле уруштан башталган эмес да, көп жагдайлар болгон. Ошонун бири ушул Нарын каскад ТЭЦ. Биз текшерип барганда Текебаев экөөбүз барганбыз ошол жака. Кыштын кыран, суук чилдесинин ичинин баарын аралап чыкканбыз. Ар бир контейнерге кирип чыкканбыз. Жанагындай оборудованиянын баарын иши кылып, эмне перечинде эмне болсо бүт кыдырып чыкканбыз. Охранникти ошол жердеги жергиликтүү элде эшитип алып. Дрон менен бар журналисттер менен тартып келгенбиз. Чатак ошондо да башталган. Анан Атамбаев бизге ор казып атасын деп ошондо эле мындай баштаган. Ор эмес, бул деген элдин ырыскысын жеген деп биз айтканбыз. Икрамды мамлекеттик иштерге аралаштырбаган, мамлекетти башкартпа деп айтып отуруп ошондон чыккан чатак.